Айла жок апа, мойнума алышка туура келип калды. Мени кечирип коюңуз апа. Кылбаган ишимди мойнума алдырып ушинтип камап коюштум апа. Мени кечирип коюңуз. Мени көрбөй калсаңыз кечирип коюңуз мага. Мен бардык нерсени өзүм мойнума алып алдым. Видеодо апасынан кечирим сурап, жасабаган иши үчүн күнөөнү кыйноонун натыйжасында алууга мажбур болгонун айтып жаткан Токтогул районунун тургуну Абжал Нурбеков. Ал 2019-жылы баңгизаты мыйзамсыз сатууга шектелип кармалган. Абжалдын апасы Гүлмира Шакирова тергөөнүн жүрүшүндө уулун милиционерлер ур токмокко алып, тепкилеп, башына желим баштык кийгизип кыйнап, темир союл менен сабаганын айтууда. Эртең менен Жалал Абадка келдим, саат 8-дерде. Прокуратурага келдим, прокуратурага арыз жаздым, бакырып өкүрүп ыйлап, адвокат алып, деди, мен адвокат жалдап, адвокатым кирип ал чыкты, балаңыз аябай токмоктоп сабалыптыр. Колтугу менен эле таманы ак калган жерин баары бүт көк ала деди. Эмне болот десем, эмне кылам десем, азыр сот болот, анан соттон больницага чыгарганга аракет кылалык деди. Урматтуу судья, мени караңыз деди. Момутуп мени талкалап, мен кылбаган ишти уруп атып мойнума койдурду. Урганга чыдамак, пакетти 3 жолу кийискенде чыдай албай калдым. Буттарым тыпырап, мен өлүп кайра тирилди кайра. Ушундай нерселердин баарын айтты, ыйлап бакырып айтып атат. Бардык нерсени айтып жазып бердим. Уруп пакет кийгизишти, бүт мойнума алышка туура келип калды пакет кийгенден кийин. Акыйкатчылар жок, укук коргоочулар жок, прокурорлор жок, эч ким мени чечинтип караган жок. Ошол эле жылы бул окуя боюнча кыйноолор беренеси менен сотко чейинки өндүрүш ачылып, бирок тергөө дээрлик 3 жылга созулуп кеткен. 2021-жылдын ноябрь айында болсо кылмышка шектүү катары кармалган адамды кыйноо фактысы менен 5 адам камакка алынган. Ал эми аталган иш боюнча Жалал Абад шаардык сотунда 15-декабрга белгиленген соттук жыйынга айыптоочу прокурор келбей койгон. Учурда бул факт боюнча териштирүү жүрүп жаткандыгын көзөмөл органынан билдиришти. Жалал Абад шаардык сотунан билдирүү келип түшкөн. Аталган ишке мамлекеттик айыптоону колдоо боюнча 14-декабрь күнү аталган билдирүү электрондук документ жүргүзүү аркылуу Жалал Абад шаардык прокуратурасына иш боюнча мамлекеттик айыптоону уюштуруу үчүн жөнөтүлгөн. Бирок баягы сет белгисиз жагдайлар менен ал кабар жетпей калып жатат Жалал Абад шаардык прокуратурасына. Ошол себептен аталган ишке 2021-жылдын 15-декабрь саат 11-ге прокурор катышпай калган, мамлекеттик айыптоочу болуп. Прокуратура кызматкери барып катышпай калган факты боюнча бүгүнкү күндө Жалал Абад областык прокуратура тарабынан текшерүү жүргүзүлүп жатат. Анын жыйынтыгы менен тийиштүү кызматкерлерге мындай тартиптик чара көрүлөт. Милиция кызматкерлери тарабынан кыйноого кабылган Абжал Нурбековдун апасы 3 жылдан бери акыйкатты издеп, какпаган эшиги калган эмес. Адам укуктарын коргогон акыйкатчы институтуна дагы кайрылган. Аталган мекеме кылмышка шектүүнү кыйноого алган милиционерлер кызматынан четтетилбегени, үй камагына чыгышы кызык жагдай экендигин айтууда. Мыйзам чегинде 5 жылдан ашык жаза колдонулуп турган беренелер болсо, бул камакка алуу, бөгөт коюу чарасы каралганда мыйзамдачы. Бирок эмнегедир кандай негиздер менен боштондукта жүрөт. Муну сот азыр чечим кабыл алыш керек. Бөгөт коюу чарасын эмеде сотко качып кетпеш үчүн, жакын туугандарына кысым көрсөтпеш үчүн жумуштан четтетилип, сот териштирүү бүткүчө камакка алуу боюнча маселе азыр учурда күн тартибинде турат бизде. Айта кетсек, баңгизатын сатууга шектелип кармалган Нурбеков Токтогул райондук сотунун чечими менен 29-ноябрда 10 жыл 3 айга эркиндигинен ажыратылган. Шектүүнүн апасы баласынын аны кыйнап күнөөсүн мойнуна алдыргандардын соттук ишин кароодо акыйкаттык болбой жаткандыгын айтат. Сот 5 күн отургузуп эле үй камагына чыгарып атат. Прокуратура отургузуп атса деле. Анан эми милицияларга мыйзам бизге мыйзам жокпу же мен экинчи сорттун кишисимби бу дедичи. Кыргызстанда мен деле балам деле Кыргызстандын жараныбыз, ушу элим журтубуз деп жүргөн адамбыз да. Ошо биздики каралбайт. Милициялар болсо бүгүн соту болду. Сотунда дагы же прокурору келбейт, же жактоочусу келбейт. Үй камагына чыгып алган милициялардан да келбептир. Ошентип сотту 30-декабрга жылдырыптыр саат 2-ге.
Нурбеков башынан эле коюлган айыпты четке кагып, Баңгизаттын ага башка бирөөлөр таштап койгондугун айтып келет. Соттун өкүмүнө нааразы болгон тарап облустук сотко апелляциялык даттануу даярдоодо. Ал эми СТВ телеканалы соттук иштердин жүрүшүнө байкоо салып турмакчы. Автандил Бактыбеков, Күмүшбек Куттубеков, СТВ.